Assalamu alaikum достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун кекс жасайбыз. Биз эң алгач жумурткабызды, сахарыбызды салып 3 мүнөттөй миксерлеп алабыз. Андан соң биз эритилген сливочный маслобузду куюп, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Бул жерде биздин сөзсүз түрдө сүтүбүз жылуу болушу керек. Андан соң 1 чай кашык сода кошуп, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Унубузду 3кө бөлүп салабыз. Бул жерде сөзсүз түрдө биздин унубуз электен өткөрүлгөн болушу керек. Бизде ушундай масса болушу керек, бир аз коюураак. Андан соң биз формаларыбызга салып алабыз. Бул жерде каалаган форма колдонсоңуздар болот. Бул жерде жарымынан өйдөрөөк куясыздар, ошондо биздин кексибиз пышный сонун болуп чыгат. Биз дайын болгон массабызды ысып турган духовкада 170-180 градуста 25-30 мүнөт бышырып алабыз. Биздин ушундай сонун кекстарыбыз бышып чыкты. Чындыгында даам аябагандай сонун болду. Үй бүлөбүздүн баарына жакты. Ошон үчүн сиз да жасап көрүңүз. Эгерде жаккан болсо, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.